Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Америка жаңылыктарынын кезексиз шашылыш чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Себеп дегенде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трампка 3 саат мурда дагы бир жолу кол салуу аракети болду. Бүгүн 25 апрелде Вашингтондо жайгашкан Washington Hilton мейманканасында Ак үйдүн журналисттеринин салтанаттуу кечки тамагында ок атылды. Трамп шашылыш түрдө залдан чыгарылып, ызы чуу жаралды. Америка президенти жабыр тарткан жок. Куралдуу адам Трамп жана башка коноктор отурган залдын жанындагы коопсуздук текшерүү пунктуна чабуул жасаган. Аны жашыруун кызматтын агенттери кармап кол салуунун мизин кайтаргандыгы айтылууда. Трамп менен биринчи айым Мелания жаракат алышкан жок, шектүү болсо камакка алынды. Ошондон көп убакыт өтпөй Трамп Ак үйдө өткөргөн басма сөз жыйынында жашыруун кызмат жана укук коргоо органдары фантастикалык түрдө мени сактап калышты. Алар тез жана баатырлардай аракет кылып, шектүүнү кармашты деп билдирди. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released. Кол салганга аракет жасаган адам ким дегенде, ал Калифорниядан келген 31 жаштагы Кол Томас Аллен экендиги аныкталды. Ал мейманкананын коногу болгон деп болжолдонуп жатат. Федералдык кызматкерге кол салып, куралды кылмыш кылуу максатында колдонду деген айыптар ал шектүүгө коюлду. Кошумча айыптоолор да күтүлүүдө. Трампка каршы мурда да бир нече жолу кол салуу аракеттери болгон. Эсиңиздерге салсак, 24-жылы Пенсильванияда шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүп жаткан маалда ага ок атылып, ок анын кулагын чырпып өткөн болчу. Ошол эле жылы Флоридадагы гольф аянтчасында дагы бир шектүү кармалган. Ал эми 26-жылдын февралында куралдуу адам президенттин резиденциясына кирүүгө аракет кылып, күзөт кызматы тарабынан атылган болчу. Ошентип Иранга согуштун фонунда Кошмо Штаттардын президентине дагы бир жолу кол салуу аракети болуп атат. Бүгүнкү окуя дагы бир жолу Америка саясатындагы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Себеп дегенде Кошмо Штаттарда Кеннединин киши колдуу болгон окуясынан бери президенттердин коопсуздугу дайыма күн тартибинде болуп келатат. Эксперттердин айтымында рейтинги түшүп бараткан маалда Трампка кол салуу ага болгон элдин назарын кайра жандантты. Бул Америка жаңылыктарынын шашылыш чыгарылышы болду. Сиздер менен Чикаго шаарынан мен Кубат Оторбаев. Саламатта болуңуздар. Кийинки дүйшөмбүдө көрүшкөнчө.